Каржы пирамидасын жарнама кылгандарды жоопкерчилигин кароо мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Сунуш кийинки баскычтардан өтсө, өлкөдө блогерлер, ырчылар, таанымал инсандар Instagram жана башка тармактар аркылуу жасаган жарнамасы үчүн айып пул төлөп же эркиндигинен ажыратылып калуусу мүмкүн. Башкача айтканда, жарнамага болгон жоопкерчиликти күчөтөт. Ар бир жарнама үчүн жоопкерчилик бар экенин түшүнүп, эмнени жарнамалап жатканын алдын ала ойлонот. Биз мыйзамсыз финансы пирамидасын жарнамалагандарды 20 миңден 25 миңдик эсептик көрсөтүшкө барабар айып пул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жаза чарасын киргизип жатабыз. Муну көпчүлүк эл, айрыкча жабыркаган жарандар колдойт. Анткени жабыртаткандар көпчүлүгү карапайым калктын өкүлдөрү. Инстаграмда катталуучусу көп адамдар жарнама аркылуу бизнес жасашаары белгилүү. Деген менен буга айрым таанымал маданият өкүлдөрү каршы пикирин билдиришүүдө. Ошол эле учурда акыркы окуялардан кийин жылдыздар каржы пирамидаларынын элементтери бар компаниялардан жарнама алуудан баш тарта башташканы байкалган. Жок, эми реклама үчүн жоопкерчиликке тартканга каршыбыз. Неге десеңиз, мындай нерсе да, мисалы үчүн мамлекетке Кыргызстанга кирип атат. Буну текшерет бирөө жарым, туура? Бар өзүнүн мындай текшере турган министрликпи же эмне, мен билбейт экенмин анчалык саясатты. Ушундай нерселер бар. Булар текшерет, изилдейт, анан сеники туура экен, жакшы экен, иштей бер Кыргызстан деп алар рухсат берет. Ана рухсат бергенден кийин анан булар өзүнүн ишине алып барат, кааласа реклама кылдырат, кааласа элге неме кылат, маркетинг кылат, кааласа башкача бир түрдө бир нерселер кылып өзүнү пиар кылат. Бул же Кыргызстанга киргенден кийин алар уже иштеп атат. Буга кимдир бирөө рухсат берип киргизген. Ошо адамды жоопко тартса, мындай турарак болот деп ойлойм. Башкы прокуратура 1 жыл ичинде коррупция боюнча 996 кылмыш иши козголсо, каржы пирамидалары боюнча 776 иш козголуп, экөө алдыңкы сапта турарын билдирди. Депутат Шайырбек Ташиев былтыр 10 айда катталган финансы пирамидаларынын ишинен материалдык чыгым дээрлик 248 миллион сом жана 1,3 миллион доллар болгонун, ал эми кайтарылган сумма 130 миң эле сом экенин айтты. Рекламаларында текшере албайбыз да, эмне үчүн реклама берип атасыз, араңдын укугу да. Рекламасын акча төлөсө, ошол эле ырчылар болобу, илимий деңгээлдеги адамдар болобу рекламаны кыла беришет да. Бирок эми бул жердин, ушул мыйзамдын эң негизги эмеси бул профилактика ойнойт да, профилактика. Конечно, мындан кийин, ушуну уккандан кийин эми ар бир нерсени реклама кылардын астында ар бир инсан ойлонот. Эртең ушул фирманы мен реклама кылып акчасын ала алайын бүгүнкүсүн. Но кийинкисинде ушулар кийин кандай иштеп кетет деп, ошону аябай өзүн баягы эме кылат да, с осторожностью будет относиться. Ошон үчүн менимче бул жердин жарнама деген киргизгенден бул өзү ушул именно профилактика тарабынан бизге жардам берет. Ушундай иштердин болбосуна. Реклама коштук, эгерде бул билип туруп кылган болсо, реклама кылган болсо, анда соучастник болот. Анда штрафыңыз 3 жылдан 5 жылга чейин соучастник түртүп алып кетиш керек. А эгерде билбей кылган болсо, анда бул кылмыш жазуусу тартыштагы бул кандай башкача суроо да. Ошон үчүн муну бөлүп чыгып, бир жанагы Шайырбек Кыдыршаевич айткандай, биз өзүбүздүн доработкабызды кылып экинчи окууга кирели. Ошон үчүн каршы болгонбуз биз. Азыркы мыйзам боюнча каржы пирамидасын жарнамалагандардын жоопкерчилиги каралган эмес. Ал эми аны уюштургандар айып пулдан тарта 3-5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Эгерде сунушталган долбоор алдыда колдоо тапса, уюштурган адам менен жарнамалаган адамдын жоопкерчилиги дээрлик бирдей болуп калат. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.